Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын кадырлуу көрүүчүлөрү жана угуучулары. Сиздер менен кайрадан жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эгерде сиз биздин каналга биринчи жолу конок болуп жатсаңыз, анда катталып, коңгуроону басып коюуну унутпаңыз. Бул жерде сиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапкан, турмуштун ачуу таттуусун чагылдырган эң кызыктуу тагдырлар баяндалат. Бүгүн мен сиздерге абдан оор, бирок тилекке каршы жашоодо тез-тез кездешип жаткан тагдыр тууралуу айтып бермекчимин. Күйөөсү жашыруун экинчи үй бүлө күтүп жүргөнүн аялы билгенде эмне болду? Деген суроонун тегерегиндеги ачуу чындык, ишенимдин кыйрашы жана аялдын ички күчү тууралуу окуяны сиздерге сунуштайм. Эмесе ыңгайлуу жайгашып окуяга чогуу күбө болуңуздар. Жибек менен Нурландын баш кошконуна туп-туура 15 жыл толгон эле. Алардын тарыхы Бишкектеги студенттик күндөрдөн башталган. Ал кезде Нурлан жөнөкөй гана келечекке чоң максат койгон, бирок чөнтөгү жука жигит болчу. Ал эми Жибек мектепте орус тили жана адабияты мугалими болуп, жаңыдан жумушка орношуп, өз кесибин сүйгөн назик кыз эле. Алар алгачкы жылдары суук батирлерде жашап, нанды бөлүп жеп, турмуштун бүткүл оор сыноолорун чогуу жеңишти. Жибек күйөөсүнө ар дайым: "Нурлан, сен баарын жеңесиң, мен сага ишенем, сенин талантың да, күчүң да бар" деп дайыма дем берип турчу. Ошол ишеним Нурланды алдыга сүйрөдү. Ал курулуш материалдарын чет өлкөдөн түз ташыган чакан иш баштап, көп өтпөй ал иши ири холдингге айланды. Алар шаардын борборунан эң кенен кооз батир сатып алышты. Эки баласы тең эң алдыңкы жеке мектептерде окуй баштады. Нурлан бутуна тургандан кийин Жибектин иштешин каалаган жок. "Жибек, сен жетиштүү кыйналдың. Эми үйдүн кутун сактап, балдарды кара. Окуучулардын дептерин текшерип, түн жарымына чейин отурганыңды каалабайм. Мен сени алтынга бөлөп багууга даярмын", деди ал. Жибек Нурланды сыйлаган үчүн жумушун таштап, үй бүлөсүнө өмүрүн арнады. Ал күн сайын даамдуу тамактарды жасап, үйүн таза кармап, Нурланды падышадай күтүп алчу. Нурлан да аны абдан сыйлачу. Чет өлкөлөргө эс алууга алып барып, кымбат унаа белек кылып, коомчулукта үлгүлүү күйөө катары таанылган. Жибек өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу аял сезип, алтын тордун ичинде жашап жатканын байкаган жок. Ал күйөөсүнө өзүнө ишенгендей ишенчү. Бирок ошол ашыкча ишеним акыры анын жүрөгүн титирете турган соккуга алып келерин билген эмес эле. Арадан жылдар өтүп, Нурландын байлыгы өскөн сайын анын үйдөгү бактысы азая баштады. Акыркы 2 жылдын ичинде ал үйгө кеч келүүнү, ал тургай жумалап командировкага кетүүнү адат кылды. Жибек адегенде муну бизнеске гана байланыштырып жүрдү. Бирок убакыт өткөн сайын Нурландын мамилеси ушунчалык сууп баратканы сезилди. Ал Жибектин көзүн карап сүйлөшүүдөн качып, суроолоруна кыска, кээде кыжырдануу менен жооп бере турган болду. Жибектин көңүлүнө алгачкы күмөн саноонун уусу кирген күн дагы деле эсинде. Ал күнү Нурлан ваннада жуунуп жатканда, анын телефонуна үзгүлтүксүз билдирүүлөр келе баштады. Экранга жазылган ысым дароо Жибектин көзүнө урунду. "Нургүл, билдирүүнүн тексти ушунчалык кыска, бирок күмөндүү эле. Бүгүн келесиңби?" Нурлан ваннадан чыкканда Жибек жөн гана жай сурады. "Нурлан, сага кимдир бирөө билдирүү жазды. Нургүл деген ким?" Нурландын жүзү бир заматта өзгөрүп, кабагы бүркөлө калды. "Ал менин жаңы филиалдын бухгалтери. Жумуш боюнча сурап жатат. Сен менин телефонума тийбей эле койчу, ушул эле калды эле. Мен күнү-түн иштеп силерди багып жатам. Мага ишенбесең, жумушумду таштайынбы?" деп дароо кыйкырып чабуулга өттү. Ошол күндөн баштап Нурлан телефонуна сыр сөз коюп, аны колуна такыр чыгарбай, атүгүл уктаганда да жаздыгынын астына катып жата турган болду. Үйдөгү атмосфера ууланып баратты. Кийимдерден сезилген бөтөн аялдын назик атырынын жыты, күйөөсүнүн куру шылтоолору Жибектин жүрөгүн күндөн күнгө өйүп, аны ичинен жеп жатты. Кезектеги дем алыш күнү
Күз мезгилинин суук жамгыры жаап жаткан. Нурлан Алматыга шашылыш иштер менен 3 күнгө баратам. Чек арадан өтүп жатканда телефон иштебей калышы мүмкүн деп Жибекти өөп шашылыш жолго чыкты. Ал кетери менен үйдөгү тынчтык Жибекке өтө оор, капалуу сезилди. Түштөн кийин Жибек уктоочу бөлмөдөгү эски шкафтарды иретке келтирип жатып, эң түпкү кутунун ичинен Нурландын эски, бирок иштеп турган телефонун таап алды. Ал телефонду колуна алып күйгүзсө, экранында эч кандай сыр сөз жок экен. Балким Нурлан аны унутуп калтырып кеткен, же маанилүү деп ойлогон эмес. Жибек WhatsApp тиркемесин ачканда анын бүткүл денеси титиреп, көз алды караңгылап кетти. Ал жерде ошол эле Нургүл аттуу аял менен болгон жазышуулар турду. Жазышуулар ушунчалык жылуу, сүйүүгө толгон жана узак мөөнөттүү эле. Жаным Нурлан, бүгүн биздин никебизге туура 1 жыл толду. Уулубуз экөөбүз сени сагындык. Кайсы убакта келесиң? Сага арнап даамдуу тамак жасап койдум деп жазылган билдирүү Жибектин жүрөгүнө тирүүлөй канжар сайгандай болду. Андан ары барактаганда Нурландын ошол жаш аял менен жана 1 жашар наристе уул бала менен түшкөн бактылуу сүрөттөрү чыкты. Нурлан уулун кучактап, Нургүлдү маңдайынан өөп турган сүрөттөр Жибектин 15 жылдык өмүрүн, ишенимин жана махабатын бир заматта таш талканын чыгарды. Ал телефонду кучактап, бөлмөнүн ортосунда үнсүз шолоктоп ыйлап жатты. Бул түш болушу керек, бул мен эмес деп кыйкыргысы келди. Бирок үнү чыккан жок. Ал өзүнүн бүт өмүрүн арнаган адамынын эки жүздүүлүгүнө ишене албай турду. Урматтуу угармандарым, бул учурда Жибектин кандай абалда болгонун элестетүү да кыйын. Жалгыз гана алдоо эмес, аркасынан экинчи үй бүлө куруп, балалуу да болуп кеткен күйөөсүн айыл кантип кечире алат? Жибек эми эмне кылат? Ал унчукпай чыдап жашай береби же күтүлбөгөн кадамга барабы? Кийинки бөлүмдө Жибектин ошол экинчи аял менен бетин-бет жолугушуусу тууралуу айтып берем. Кийинки бөлүмдү өткөрүп жибербеңиздер. Кийинки бөлүмдө жолугушканга чейин баарыңыздар аман болуңуздар.